Саламаттыкты сактоо министрлиги менен эсептөө палатасынын кызматкерлери тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Президент Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысын кабыл алды. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлардын түшкү топтому. Студияда мен Айжамал Улжобай кызы. Саламатсыздарбы? Өлкөдө артиллериялык куралды колдонуп, кар көчкүсүн мажбурлап түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. Маалыматка ылайык Мырзаке Каракулжа Алайкуу Уна жолунун 74-76, 88, 89 жана 100-115 чакырымдарында 8-ден 12 февралга чейинки артиллериялык куралды колдонуп, кар көчкүсүн мажбурлап атып түшүрүү зарылдыгы келип чыккан. Ага байланыштуу 2019 жылдын 7 февралында Өзгөчө кырдаалдар министрдин басарынын буйругу чыккан. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте Саламаттыкты сактоо министрлиги менен эсептөө палатасынын кызматкерлери тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысын аныктады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдирди. 2017 жылдын 28 августунда эсептөө палатасынын жана министрликтин жооптуу кызматкерлери кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ден соолук 2 улуттук программасынын алкагында адистерди даярдоо жана мамлекеттик сатып алууларды каржылоого министрликтен бөлүнгөн каражатка эсептөө палатасынын башкы инспекторун Италиянын Турин шаарына жиберген. Жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттен 459.829 сом мөлчөмүндөгү акча негизсиз пайдаланылган. Аталган иш боюнча кылмыш жаза кодексинин 320-беренесинин 4-бөлүмү боюнча иш козголуп, кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки иликтөө үчүн улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташуу уюмунун башкы катчысы Владимир Норовду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынан билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекет башчысы Владимир Норовду ШКУнун башкы катчысынын кызматына дайындалышы менен куттуктап, анын жооптуу ишмердигине ийгиликтерди каалады. Өлкө башчы 18 жылдык ишмердигинде уюм абройлуу эл аралык уюмдардын арасында татыктуу орунга ээ болгонун, коопсуздук жана мамлекеттер аралык мамилелердин туруктуу өнүгүүсүн камсыздоонун маанилүү фактор болуп калган белгиледи. Ал белгилегенде Кыргыз тарап ШКУ төрагалыгы алкагында активдүү иш аткарууда, сүйлөшүүлөр жүрдү. Көптөгөн тиешелүү структуралар менен маселелер талкууланды. Ал эми уюмдун башкы катчысы Владимир Норов анын башкы катчысы катары биринчи сапары бул жылы ШКУда төрагалык кылган Кыргызстанга болуп жатканын символикалуу деп белгиледи. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков жана Владимир Норов саясат, коопсуздук, маданий жана гуманитардык байланыштар жаатындагы кызматташуу менен катар ШКУнун алкагында экономикалык потенциалды активдештирүү мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Кырсыктарды алдын алуу уюму Кыргызстанда иш алып барат. Бирикмеден төмөндөн көз караш деп аталган долбоор алкагында өлкөнүн 3 аймагында изилдөө иштери жүрөт. Өкмөттүк жана эл аралык гранттык каражаттар аймактардагы ар бир жамааттарга, жарандарга кантип жетип жатканы, алардын социалдык абалын жакшыртууга канчалык өбөлгө түзүп жатканы жөнүндө сурамжылоо жүргүзүлөт. Эл аралык бирикмеден Кыргызстандагы өнөктөш болгон Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун маалыматы боюнча долбоор март айында Жалал Абад, Ош жана Ысык Көл облустарында ишин баштайт. Жалал Абадда кен иштетүүдөн калган зыян калдыктардын кесепеттерин жоюудагы аткарылган иштер, Ош шаарынын четиндеги Лөлүк калкы жашаган Жаңы Кыштак айылынын социалдык абалын жакшыртуу, ал эми Ысык Көлдө экологияны сактоого багытталган долбоорлордун ишке ашуусу боюнча иликтөөлөр жүргүзүлөт. 2019 жылдын январь айында Кыргызстандын алтын валюталык резерви 15 миллион долларга жакын өстү. Бул тууралуу Улуттук банк жайгаштырган маалыматта айтылат. Январь айында Улуттук банк жалпы жонунан 18,8 миллион доллар саткан. Декабрдын аягында алтын валюталык резерв 2 миллиард 155 миллион 460 миң доллар деп бааланган. Бир айдан кийин 2 миллиард 170 миллион 440 миң долларды түздү. Баткендик 70 жаштагы аксакал кыздарга сеп даярдап, сайма сайып, курак курап, көрпө каптайт. Ал кыздарынын себинде өзү даярдап турмушка узаткан. Козубай Маматов колунан чыккан курак төшөктөр учурда жүздөгөн үйлөрдө кездешет. Аксакал бул өнөрүн 300дөн ашуун кыз келиндерге үйрөткөн. 50 жылдан бери тикмечилик менен алектенген Козубай Маматов менен кабарчыбыз баарлашып келди.
Баткен чөлкөмүндөгү жергиликтүүлөрдүн менталитетине ылайык чеберчилик менен буга чейин жалаңгана кыз келиндер же чоң элер алектенип келген. Андыктан бул өнөр аял кишилерге таандык деген түшүнүк калыптанып калган. Ага карабай Самаркандек айылынын тургуну Козубай Маматов 50 жылдан бери чеберчилик менен алектенет. Бул анын туаса таланты. Колумдан келген өнөр экен да. Өнөрлүүдөн өнөт экен. Өнөрсүз аган эч нерсе кыла албайт экен. Мен агар кайрадан жаралып нерсем дагы кесипти тандамакмын. Эгер болду эми ардың болду токтоп деп дагы жаш болуп 18 болуп калсам дагы кесип тандамакмын да. Себеби шуну менен мен жан багып бала чака багып мына 5 баланы макан жайлуу кылдым, үйлүү жайлуу кылдым. 8 жашынан тартып тигүүчүлүккө кол урган Козубай Маматов кыздарга сеп даярдайт. Анын колунан чыккан саймак курак көрпөлөр учурда жүздөгөн үйлөрдө кездешет. Чебер бул өнөрү менен 5 баланы эризеге жеткирип, 3 кыздын себин да өзү даярдаган. Убагында райондогу тигүү цехинде жетекчилик кылып, андан соң кесиптик лицейде тигүүчүлүккө окуткан. Азыр эми үйүндөгү чакан бөлмөдө буйртма алып элдин кызматында экен. Буйртма буягы Лейлектен коргондон бери карап, карайын, ары Катыраңдан бери келет. Катыраңдан бери буяга Аксайдан, анан көпчүлүгү мына Баткенде өзүнүн иштеп жүргөн, өзүмдү тааныган билгендер Баткенден дагы келишет. Оңдой турган буюмду дагы алып келишип ушу чымчыкты сойсаям, касап сойсун деп алып келип оңдотуп кетет. Козубай Маматовду алгач көргөндөр чебер киши деп таң калуу менен карашат. Тигүүчүнүн өмүр шериги Мархамат Жороева чеберчиликти баш кошкондон кийин жолдошунан үйрөнүптүр. Экөөлөп даярдаган кийим-кечектерди жума сайын айылдагы чакан базарга алып чыгып сатышат экен. Биз материалдарды өзүбүз алабыз, бардыгын. Алып жолдошум даярдап, пычып, тигип даярдап берет, мен алып келип сатам. Кайра дагын алабыз, ошентип тириликке болот, Кудай кааласа. Чебер атанын айтымында кыздын себин даярдоого 1 жума убакыт кетет экен. Анын колунан даярдалган буюмдар сапаттуу болгондуктан буйртма бергендердин катары суюлбайт. 70 жаштагы Козубай ата ар кесипти аздектесе акыбети кайтат дейт. Фируза Аскарбек кызы Жыргалап Дижали уулу, Ынтымак, Баткен району. Бул деле киреше. Аркабыздан издеп жүрсө керек болот. Сиздер кабарлардын түшкү топтому менен тааныштыңыздар. Эсиңиздерге сала кетсем, биздин кесиптештердин эмгектерине социалдык тармактардан да күбө болсоңуздар болот. Ал үчүн Instagram, Facebook, Одноклассник, YouTube каналдарына башпаңыздар. Андан сырткары Ынтымак чекит сайтында сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.